Assalamu alaikum, urmatlı Bildiğin kanalının görücüleri, mekendesler, kutmandığı günümüzler menen. Bugün biz sizlerge virüse sandan sabah koçkora turgan koçkordu gösterip berебиз. Uçurda biz sokuluktabız. Bunu 2 yaşlı koçkor satılıp atıptır. Bu liniyası menen hazır men eesinin janındamын. Mına ушул koçkordu virüse satылат экен. Ээси менен биргеликте сиздерге ушул koçkor тууралуу толук маалыматты беребиз. Мына жай айы келди. Буюрса күздүн камын азыр көрүңүздөр. Жакшы koçkorları bir çıkkanda satıp alıp kalыңızlar. Monday bir yıl işlegen, birinci төлünü bergen 4 işlik koçkordu табыштагы жакшысын табыш кыйын болот. Андыктан мына ушул koçkor жаккан болсо, видеоду аягына чейин көрүңүздөр. Koçkor алам деп жүргөндөр болсо, сөзсүз кызыгышыңызга керек бул koçkorго. Мына ушул koçkor сатылат. Азыр мен саламдашып алайын дагы бир четтен маалыматын берейин. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam rahmatullah. Кандай жакшыбы иштер жакшы? Жакшы, алхамдулилlah. Koçkoruңузду сатайын деп атасыз, Сатылат koçkor. Бул koçkorдун происхождениясын бир айтып бериңизчи, бул кайсы линия, кимден чыккан, сизге качан келген, сизде канча жыл жүрдү, же кандай төлдөрдү берди дегендей. Бул koçkor 1 жашка жетип жетпей менде көлдөн алып келгем, Тилек Тыналиев агыбыздан алып келгем да. Көлдөн, Тилековадан алып келгем. Бул кайсынын баласы? Бул Барсхандын прямой баласы. Барсхандын баласы. Барсхандын баласы. Машалла. Кудайга шүгүр, козуларын алдык. Козулар өзүбүздө да бар, Өзбекстанга да сатылды, ачыгын айтканда ушакта да кетти да козулар азыр. Өзбекстанга да. Кудайга шүгүр жакшы түштү козулар. Параметрлери кандай? Параметрлери азыр подметр уровеньге салганда эми 99 чыгаттыр да, 88,5-99 примерно да. Анан кулагы болсо 20дан ашат да. Бирок кулактары, жаактын узундугу, гарбаностор негизи айтор бүт эле мындай келишкен да. Жиликтери мыкты. Кулагы да мындай широкий да. Мындай да, баягы биз кой баккандан кийин жакшы баада саткыбыз келет го. Мындай жакшы баада кетиш үчүн кулак башы, формалары, төшү, куйругу, буттары, кулагы, башы, мойну келишиш керек да. Ошол сыпаттар бар экен. Азыр эми мунун мүнөзү кандай, иштегени кандай койго? Жакшы, сонун иштейт. Ден соолуктары жакшы, кубут жактан гарантия да жакшы. Соолугу жакшы. Сиз былтыр койгон экенсиз да? Койгом. Экичинде. Экичинде коюп. Болду, анда шеп баштайлы. Экөөбүз параметрин өлчөп көрсөтөлү ушул жерде. Барсхандын баласы экен, Тилегованын коросунда туулган. Биринчи кулагын өлчөйлү. Баарына хит болгон, мына жалбырак кулак экен. Көзүнүн уруюнда мына учу бир аз кайкалаган. Мына энин өлчөйлүчү биринчи мына туурасына. Кулагын мондай. Токтоң, мен бул учуну кармайын. Эми сиз тетягын жайың 11 см экен. Бул мындай общий широкий болуп келет да. Кекилерге барго мындай эле болуп келет да бул. 11 см экен. Бирок кулагы мо жаман калың экен да. Мындай болобу. Машалла, жакшы koçkor экен. Да, узундугу. Мындай шарик бар. Бантировка менен өлчөгөн да мына. Таза бантировка менен өлчөп атат да. 20дан нары да. Токтоп туруң мына. 21 экен да. Уччуга келгенде мына. Бантировка менен өлчөгөн да. Так, жакшы кулак экен. Бою уруюн барбы? Уруюн бар. Шеттен туруп өлчөйлү. Кана. Нар жак койгор, кичине айдап койсоң koçkor дейм. Азыр ямага кирип кетти дейм да. Жакшы эле турган. Эми бир классики да мондай жерден 1-2 см ойнойт да, же плюс, же минус дегендейчи. Мо үстүнү түз кыласың да эми. Мына мо жеринде мына өркөчү турат. Өйдө мойнунан өйдө көтөр. Токтоң, сиз моягын уруюнга кое бериң, мен айтам. Өйдө көтөрсөң мойнунан канча болуп калды? Бой 99 экен эми. Примерно ушундай да. Болду алып. Машалла, бирок экстерьер жакшы экен, 4 баштары светлый экен, 2 жашка. Тишин көрүп койсок болобу? Тишим болот. 4 тишпи же 6 тиш жарытуу? Эми 2 жашка кетти да, мен кол тишинде алгам. Азыр туруп бербейт да. 4 таза 4. Так, тишин көрдүңүздөр эми. Кээ бир koçkolor бар да, мындай 2,5 жашка жетпей эле алтын сайзалат, кээ бирлер 2 жаштан өтүп туруп эле. Көбүнчө күзгө бузат да көп koçkor. Тиш негизи айтыш кыйын. Ошон жашы менен айта берели, бирок 4 жашка окшойт экен кээ бетелери. Муну дагы кошумча маалыматтарга да. Мисалы, азыр койлор менен жүрөт да, бул азыр абалы кандай? Семизби же арыкпы же откормочный состояниеда? Откормочный состояниеда эмес. Ачыгын айтканда эми кышында
жакшы эле кармадык. Андан кийин уже азыр жем берилбейт да, ачыгын айткандачы. Вообще жем берилбейт. Койлор менен эле жүрөт. Азыр арыктай түштү. Бул жакшы эле вес алган да, ачыгы. Таразга тартып көргөнсүзбү? Жок, тартылган эмес. Даже вес алган тартылган эмес. Бирок оор көрүнөт экен да. Бул мындай сөөктү да. Ооба. Сөөктү чукур. Бош жүргөндө көрсөк болобу негизи? Бош жүргөн көрсөк болот. Азыр моюдан тарталы дагы бааларын бычып алып туруп, канчага баасын коебуз, андай мындай сурайын дагы, андан кийин бир койлорго аралаштырып коюп жиберели. Макул, макул. Азыр мындайча айтканда баягы эти көппөгөн мезгил экен да, туурабы? Азыр алып барып иштесе боло берет, иштеп жүрө берет. Койлорду эсип жүрөт. Огороддо же талаага чыгабы? Бул талаа огороддо жүрөт эми берде элечи. Анан просто эми бул азыр тайкемдикине бергем да. Кошолсун депчи, анча-мынча койлору бар дегенден. Болду, башын бери буруп кой. Эми мунун баасын бычайлы, ага чейин мен мунугу буттардын жоондуктарыны, билектерди, мына толщинаны караңыз да, могу жактагы. Менин мурдалары бырышып, мурду уулу чоң экен, жаактар узун кочкор билимсизден. Бул жагы талашсыз мына көрдүңүздөрбү? Керемет кочкор экен. Төш. Biletlerin aldığımız biletleri yoğunluklar. Yoğunlukların biletleri var. Sağına kavurgalı malda koyduğu ki çoğun. Aklı, kuyrukları razrezlerine de. Bunu şunday bir jakşı formanı kantanan koçkor gibi. Bunun bağısını kaça koyuyorsun şimdi? Bunun баасын ачыгын ойлонуп атабыз, бирок азыр акча керек да, ошондуктан сатыкка койгонбуз. Примерный баасы барбы? Мынчага берип салат элем деген.